3 багытта студенттерди даярдайбыз, магистранттарды даярдайбыз. Бул биринчи багыт ошо физика багыты. Физика багытында ошо биринчиси бул фундаменталдык физика боюнча даярдайбыз. Бул теоретикалык физика болобу, же плазмалардын физикасы болобу. Бул ушул биздин жалпы жашообузга керектүү болгон өндүрүш болобу, окуу жай болобу, адистерди даярдайбыз. Ал эми экинчи багыты болсо, бул физиканы окутуунун теориясы боюнча бул мектептерге, вуздарга багытталган адистерди даярдайбыз. Ал эми экинчи багыты болсо, бул электроника жана наноэлектроника багыты. Бул багытта дагы бакалавр 4 жылдык бар, магистратура 2 жылдыгы бар. Бул профилдер болсо физикалык электроника, электроника жана робототехника деген сыяктуу ушул багыттар боюнча даярдалат. Эми өзүңөр билгендей, ошо санарип информация доорунда электрониканын түбүнөн билебиз десеңер, ошонун кандайдыр бир базасы деп коет, азыркы техниканын негизин түшүнөбүз десеңер, анда ушу багытка келсеңер болот. Бул багытты бүткөндөр ушу кайсы жерде электрондук техника болсо ошонун баарын иштесе болот. Ал эми үчүнчү адистигибиз боюнча бул техникалык, физикалык адистиги. Бул жерде дагы бакалаврларды 4 жыл, магистранттарды 2 жыл даярдайбыз. Бул жерде жалпысынан айтканда бул кайсы тармактын техникасы болбосун, ошол тармакта мындайча айтканда окуп үйрөнүшөт да. Ал эми дагы бир тармагы болсо, бул криминалистик экспертизанын физикалык методдорун үйрөнгөн адистиктер. Бул жерде өзүңөр билгендей, кандай зат болбосун ошонун анализин жүргүзүп, сандык, сапаттык деп коет, ошонун анализин жүргүзүп, ушу мисалы крим экспертизада жана соттук экспертиза тармагында иштесе болот. Же болбосо жанагы анализ жасаган лабораторияларда иштесе болот. Жалпылап келгенде ушу эң фундаменталдуу билим алам десеңер, ошого багытталган студенттер келсе болот. Булар ошо физика багытындагы, же болбосо мектепке иштейм, ошо мектептеги мугалим болом, же болбосо илимде, терең илимдеги, фундаменталдык илимде иштеген ошол абитуриенттер келсеңиздер. Физиканы окутуу технологиялары жана табияттануу кафедрасы деп аталат. Биздин кафедра 1979-жылы уюштурулган. Быйыл мына 40 жылдык юбилейин белгилеген турабыз. Студенттерди окутуучулукка даярдап, ошол орто мектепте, кесиптик лицейлерде, колледждерде жана жогорку окуу жайларында физика предметин окутуучу мугалимдерди, окутуучуларды даярдайт. Мына биздин кафедрадан 11 илимдин докторун даярдап чыгардык. 22 илимдин кандидатын даярдадык. Ушул педагогика, анан кийин физиканы окутуунун методикасы боюнча. Магистранттар окууну бүтөөрү менен аспирантурага киришет, докторантурага киришет. Демек, илим изилдөөчү адисти даярдайбыз. 2016-жылы 2 кафедранын кошулушунан пайда болгон электроника жана микроэлектроника теориялык физика кафедрасын. Бул болсо университетте реорганизация болгон негизинде келип чыкты. Негизинен кафедрада электроника жана наноэлектроника боюнча бакалаврларды, магистранттарды даярдайбыз. Азыркы мезгилде кафедрада көптөгөн илимий куралдар, окуу куралдары, китептер, мындан тышкары кафедрада бир нече база бар, студенттер практикага бара турган. Андан тышкары жерде биргелешкен лаборатория уюшулган. Ал болсо атмосферадагы нано өлчөмдүү бөлүкчөлөрдү изилдөөгө арналган. Бул багытта биз Кыргыз гидромет менен иштешебиз. Негизинен иш ар бир план боюнча, бекитилген план боюнча иш алып барылат.
Ал жакта ар бир иш планды аткарууда биз өткөрүлгөн маалыматтарды университеттин электрондук сайтына өткөрүп турабыз. Студенттердин физика жана электроника факультетинде физика илимине эле кызыгышпастан коомдук иштерге да активдүү катышышат. Ал жагы бардык жагынан эсепке алынат. Башкасын айтпаганда ушул апрель айында физиктер күнүн ар дайым белгилейбиз 12 апрелде. Студенттердин физика билиминен тышкары кызыктыруучу стипендия деп биздин ага эжелерибиз дагы ар дайым өзүнүн именный стипендияларын берип келишет.